Hello, hello, сиздер менен окутуу. Бул биздин англис тилинде суроо түзүү боюнча экинчи сабагыбыз. Бул жакта суроолордун экинчи түрү WH суроолорун түзүүнү үйрөнөбүз. Буга чейинки сабакта биз айтканбыз, суроолорду англис тилинде эки чоң группага бөлөт экен деп, yes and no questions жана WH questions деп. Мурдагы сабакта ооба жок суроолорун түзгөндү үйрөнсөк, бул сабакта WH суроолорун түзгөндү үйрөнөт экенбиз. Эмне болгон суроолор экен, ошону менен таанышат экенбиз. WH суроолорун башында дайыма атайын суроолуу сөз турат экен. Мисалы, where do you live? When is your birthday? How are you деген. Байкасаңыздар, карага алынган сөздөрдүн баардыгын суроолуу сөздөр деп атайт экенбиз. Жана ошол суроолуу сөздөрдүн башы дайыма же WH же H тамгаларынан башталат экен. Ошондуктан суроолордун түрү да ошондой аталат экен. WH questions деп коет экен. Бул суроолордун негизги өзгөчөлүгү болуп, алардын толук кандуу жооп экен. Эгерде мисалы ооба жок суроолоруна ооба жок деп эле жооп бере алсак, бул суроолорго биз ооба жок деп жооп бере албайт экенбиз, антип кутула албайт экенбиз. Толук кандуу, деталдуу жооп беришибиз зарыл экен. Мисалы, how many books do you have? Канча китебиң бар десе, I have 15 books. Менде 15 китеп бар деп жооп берет экенбиз. Эгерде бул суроого ооба менде китеп бар десеңиздер, анда бир аз мындай логикалык жактан туура келбей калат, Ошондой экен. Негизи WH суроолорун бизде англис тилинде дагы special questions деп да атап коет экен, атайын суроолор деп. Бирок WH questions десеңиздер деле сиздерди түшүнөт. Бул мындай таанымалыраак аты, Айттык, WH суроолуу сүйлөмдөрүндө дайыма суроолуу сөздөр бар деп. Алардын атайын тизмеси бар. Слайдты паузага коюп туруп, биздин артыбыздан кайталап жазып жаттооңуздарды сунуштайбыз. Себеп дегенде буну билүү абдан маанилүү. Кеттик анда эмесе, WH суроолуу сөздөрдүн тизмесин чогуу карап алалы. Who ким, what эмне, why эмнеге, how кандай кантип, how much how many бул канча, which кайсынысы, whose кимдики, where кайда болот экен. Ушул суроолуу сөздөр менен эми WH суроолорунун түзүлүшүнө көз чаптыралы. Кадимкидей эле таблица форматында карайбыз. WH суроолорунун түзүлүшү дагы берки yes and no ооба жок суроолоруна окшош экен. Эмнеси менен дегенде, булар дагы эки жардамчы этиштин жардамы менен түзүлөт экен. Тууду жардамчы этиши жана to be жардамчы этиши. Баягыдай эле структуранын үстүнө эң башына суроолуу сөз кошулат экен. Мисалы, what do you like? Сага эмне жагат дейт. Бул суроонун түзүлүшүн шашпай бөлүп карай турган болсок, эң алгач WH суроолуу сөзү келди. What эмне, жардамчы этиш турат, андан кийин do, андан кийин сүйлөмдүн ээси, кыймыл аракетти аткарган зат же нерсе, андан кийин сүйлөмдөгү негизги кыймыл аракет баяндооч келди. Like жактырасың. Ошондо эмнени сен жактырасың деген суроо болду. Сага эмне жагат дейт. Кеттик экинчи мисалды карай турган болсок, бул бизде to be жардамчы этиш менен түзүлгөн экен. Where is she from дейт. Ал кайдан болот дейт. Эң алгач бизде суроолуу сөзү келди. Where кайда, is андан кийин to be этишинин үчүнчү жакта формасы, андан кийин she деп бизде сүйлөмдүн ээси келди, кыймыл аракетти аткарган нерсе же зат. Андан кийин негизги ата точ же кошумча, негизги кыймыл аракет же кошумча сөз from болду. Ал кайдан болот деди. Слайдты паузага коюп туруп өз алдынча практика кылсаңыздар болот жана кийинки мисалдарды карап алган маалыматты бышыктасак болот. Кеттик анда эмесе. When is your birthday? Туулган күнүң качан дейт. How are you? Кандайсың? How деген кандай, ал эми are you деген кандайсың деп баягы аягында to be этиш менен кошулду. Кийинки where are you from? Сен каяктан болосуң? How much is it? Бул канчадан? Суроолордун түзүлүшүнө биз сыра көз чаптырдык. Эми WH суроолоруна кантип жооп берет экенбиз? Ошону карап алалы. Буларга жооп берүү деле оңой, Жакшылап сүйлөмдүн түзүлүшүн үйрөнүп алгандан кийин ошол эле суроонун ичинен жоопту чыгарып алсак болот экен. Жоопту чыгарып алуу үчүн суроолуу сүйлөмдө суроонун ичинен грамматикалык негизди табышыбыз зарыл экен. Кеттик анда эмесе, суроонун түзүлүшүнө карайлы. Бизде таанымал, баарыңыздар билген суроо what is your name деген суроону алдык. Мисалы үчүн түзүлүшүнө көз чаптырсак, биринчи суроолуу сөзү келди what, андан кийин жардамчы этиш to be, андан кийин сүйлөмдүн ээси жана баяндоочу.
Грамматикалык негизде биз сүйлөмдүн баягы башкача айтканда фундаменти десек болот экен. Ошол фундаменттин тегерегине эле кирпичтерди койсок сүйлөм түзүлүп калат. Ошондуктан суроодон ошол фундаментти чыгарып алышыбыз керек экен. Бул жакта фундаментин табыш үчүн бул жактан карап алалы. Is your name деген баягы баяндоочу жана жардамчы этиш фундаменти болду, сарыга боелгон. Эми ошого жооп бериш үчүн ылдыйга түшүрүп көрөлү. Name деген аты түштү. Суроону сизге бергендиктен сиз өзүңүз тууралуу айтканда your эмес, my деп айтасыздар, меники деп, my. Анан баягы эле жардамчы этиш түшөт, менин атым мындай деп айтыш үчүн. Анан атыңызды коюп коесуздар, Айсалкын деп. Анан сүйлөмдүн суроолуу формасы эмес, жай сүйлөмдүн формасына алып келе турган болсок, my name is Айсалкын болот экен. Ошондо биз биринчи суроодон грамматикалык негизди, фундаментин чыгардык. Is your name деген your name is болду да бизде фундаменти, туурабы? Аны болсо өзүбүздүн жообузга карата өзгөрттүк. My name is дедик, анан атыбызды кошуп койдук. Ошондо my name is Айсалкын болду. Азыр башка мисалдарды карап дагы практика кылып көрөлү. Мисалы, which dress does she want дейт. Бул жактан биз фундаментти издейбиз. Фундаментке сүйлөмдүн ээси, баяндоочу жана жардамчы этиш керек дедик. Демек аны грамматикалык негиздейбиз да. Does she want дегенди чыгарып алабыз. Ал кайсы көйнөктү каалайт деген суроо экен. Ал каалайт деген фундаментти бери чыгарып алдык дагы, ошого жараша сүйлөмдү түздүк. She wants the red dress. Ал кызыл көйнөктү каалайт деди. Бул жакта she want does болчу. She wants деп баягы этиштин аягына эс мүчөсү уланып калды. Үчүнчү жакта болгондуктан. Кеттик, дагы бир мисалды карайлы. When does the training start? Тренинг качан башталат дейт. Бул жерден дагы биз фундаментин издейбиз. Фундаментке жардамчы этиш, сүйлөмдүн ээси жана негизги кыймыл-аракет кирет дедик. Does the training start алабыз дагы, ошого жараша сүйлөм түзөт экенбиз. The training starts at 9 a.m. Тренинг таңкы 9да башталат дейт. Training starts, does барда дагы мүчөгө айланып кетти. Ошо менен тренинг таңкы 9да башталат деп чыкты. Дагы бир мисалды карайлы, практика кылыш үчүн. Why are they late дейт. Алар эмнеге кечигип атат дейт. Бул жерден дагы грамматикалык негиз фундаментти бер жака чыгарсак, are they late? They деген сүйлөмдүн эси, ал эми late деген негизги кыймыл-аракет баяндоочу болду. Ал эми are бизде жардамчы этиш. They are late деп туруп себебин кошуп коесуздар. Мисалы, they are late because of traffic jams. Алар жол тыгындары үчүн кечигип атат дейт. Бул жерде эстеп кала турган абдан маанилүү нерсе бар. Кызылга боелгон сөздү караңыздар. Because, үчүн деген. Бул азырынча сиздерге таанымал эмес сөз болушу мүмкүн, тааныш эмес. Бул эмнеден кабар берет? Эстеп калганга маанилүү. WH суроолоруна жооп берүү үчүн, кененирээк, толугураак жооп берүү үчүн биз сөз байлыгыбызды жогорулатышыбыз керек экен. Себеби кантип, кандай жана эмнеге деген сыяктуу суроолор булар WH суроолоруна кирет да. Анан мындай суроолорго толук кандуу жооп бериш үчүн сиздер баары бир баягы себепти, айлана чөйрөнү же кантип бир нерсе болгондугун сүрөттөп бериш үчүн кошумча сөз байлык керектелет экен. Ошондуктан бул суроолорго толук кандуу жооп бериш үчүн грамматикалык негизди же фундаментти чыгаруу жетишсиз экен. Андан тышкары дагы көптөгөн сөздөрдү жатташыңыздар керек экен. Биз менен болуп сабактарды дагы үйрөнүңүздөр, өз алдынча да сөз жаттаганга аракет кылыңыздар. Ошол аркылуу WH суроолоруна жооп бергенге мүмкүнчүлүк алат экенсиздер. Эми сиздерге практика үчүн тапшырмам. Төмөнкү 3 суроону кыргыз тилине которуп, өз алдынча жооп бергенге аракет кылып көрүңүздөр. Where is your mother? Апаң кайда? When does your school start? Мектебиң качан башталат? How old are you? Жашың канчада дейт. Барыкелди, азаматсыздар. Анда ушуну менен суроо түзүү боюнча 2 сабакты аяктадык. Кийинки сабакта биз сиздер менен суроо түзгөнгө көнүгүүлөрдү аткарабыз. Сабак пайдалуу болду деп ишенем. Бул арада биздин социалдык түйүндөргө катталууну унутпаңыздар. Бизди Play Store'дон окутул деп издеп, колдонмобузду жүктөгөндү унутпаңыздар. Ал жактан кошумча пайдалуу видеолорду, көнүгүү жана тесттерди таба аласыздар. Сабактарда жолугушканча саламатта калыңыздар.